чыгарып келип эле салабыз жерге. Болду. Азыр суу аралаштырып туруп куюп ийебиз. Суу илтип алаш керек. Немеге реакторга кирип кеткенге клапанга кирип, оңой кирип кеткен кылып эле. Суу кошуп эле. Мен клапанды ачамыз ба. Ылдый карай кире турган клапан бар да. Бир ташка чыкканбы? Салдым, ошо менен бир күн кечке жага турган газым даяр деп эсептей берсе болот да менчи. Мына болду. Мына кайра клапанды интип жабабыз дагы. Аткор чыгарганда мындагы газ көлдөрдөгү газды эле реакторга үйлөтөбүз кайрачы. Реакторга үйлөткөндө ана бу жерден чыгып, гусакты сайылып, тияк гусак бар. Ушул аткот ушу жерден коюу жармадай болуп чыгып берет. Эч кандай кол менен кармабайбыз, эчтеке кылбайбыз. Бул уйдунгун бир эле газ чыгарбастан бул аткоту аябай жогорку сапаттагы жер семирткич болуп эсептелет. Жаз келгенде даже бизге буга очередке туруп, муну удобрениесине очередке турушат. Анткени көчөттөргө, жана бактын түптөрүнө, рассадаларга койганда бул түз эле бар тамырга эффект бере турган удобрение болуп эсептелет экен. Мында биобактерия иштелип калат экен астындачы, уже өнүпчү. А жөн эле мага газ берип эле калып калбай, ошол уйдун кыгы эле мага кайра акча таап берет. Канчаны салсак ошончо чыгарабыз. Мисалы 25 тонна 40 салсак 25 тонна тиги удобрение чыгарабыз. А газын өзүнчө бөлүп калат ал. Ал газ эле воздух эле ал. Ачыганда брожениядан чыкканда газ ал. Мына бул 25 тонналык реакторда коет, 25 тонналык цистерна турат. Цистернанын ичинде жанагы малдын кыгы ушунун ичинде ачыйт. Ушунун ичинде ачып, анан газды ушунун ичинен бөлүп чыгарат. Мындан бөлүнгөн газ бул фильтр аркылуу, мына болунда фильтр турат. Фильтр аркылуу тиги газ көлдөргө барат. Бирок ал газ көлдөргө дагы мунун ичинде, реактордун ичиндеги газдын атмосферасы 0,5 атмосфера болгондо бул шкаладан көргөзөт дагы 0,5ке жеткенде автоматически компрессор иштеп газ көлдөргө бериш керек. Анткени буякта атмосфера көтөрө албайт бул чоң атмосфераны. Тиги газ көлдөргө качать этип туруш керек. Газ көлдөрдөн кайра артка кетпейт, обратный клапан бар бу жердечи. Автоматически өзү иштейт. Мисалы бул бочок болсо, буякка салган кыкты кыштын жайкысын бул бочоктун деле кереги жок. Кышкысын кыкты салганда мустак да, мунун ичинде сууну жылытып, анан жылытып анан куябыз да. Бул өзүн өзү жылыта турган печкасы мына бул. Мунун ичинде ошол отопительный система бар. Ушун жылытып, температураны 25-тен 30 градуска чейин кармаш керек. Мына өзүн өзү жылытып, газ менен эле суусун да жылытып, бир температураны кармап турат, өзүн өзү жылытып эле. Бул газдын эң коопсуз газы ушул метан болот. Анткени калган газдар оор газ болот дагы. Утечка болсо комнатанын ичине жерге чөгөт да, калган любой газ. А бул кислороддон жеңил болот. Утечка болгон күндө дагы үстүнө чыгып абага тарап кетет. Анткени бул абадан күйбөй турган газ да. Топтолмойдун күйбөй турган газ. Эң ошо безопасность ушул. Даже шлангтан чыккан газды мындай чирекке чаксаңар, бир нерсеге тийип туруп кайра артка келип күйбөсө, түз турган газ күйбөйт мунуку. Буякка болгону ушул автоматика менен компрессорго гана энергия кетет. А дагы ошол убактысы менен болгон свет колдоно турган ушул. Калганы өзүн өзү жылытат. Мына бул лягушкадан эле буякка бул өзүнүн бачогуна неме салып коебуз, горелкасын салып коебуз, болду. Температураны көрүп ылдый түшүп баратса салабыз, атак постоянно салынбайт. Ушуну салганга ЭБР деген бар, банк развития. Ошол аркылуу проект менен жасаганбыз. 5000 евро кеткен. Бирок алар ушу баары бүтүп, толук бүтүп ишке кирип кеткенине баягы көз жеткенден кийин 70%-ын кайра банктан кайрып беришкен. Ошо 5000 евро. Баарыбыз эле ушундай бир нерсе көтсөк жакшы болмок. Анан колдон келишинче ушундай аракет кылып өтүп атабыз.
башка жерден баягы изденип башка кошумча электр энергияга күч келтирбейли деген окут. Өзүм болсо энергетик болупсам дагы, бирок ошого басым жасап ушул башка жактан энергия алганга аракет кылып атабыз. Мына азыр буяктан жалынган кык ачып, бу реактордон жанагы чоң цистернадан ачып, ана мынтиги труба менен фильтр аркылуу бул чоң басым көтөрө турган цистерна болот, газ колдор деген. Ошого компрессор аркылуу үйлөп турат, качет этип. Мына азыр 6 атмосферада турат мунун ичинде. 6 атмосферада газ турат мунун ичинде. Ошондон анан кайра ушу үйлөргө буяка кааласын колдоно турган жерлерге тарайт ошол жактан. Мына мынтип күйгүздүкпү? Күйгүзүп алып туруп эле ары карай жылдырып коебуз. Мына жактан чай кайнайт, казан асып этип биширип тамак жасай берет. Заодно үйүң ысыйт, мына отопленияга. Үй ушу менен ысып чыгат. Бул жерде эмес, очокканаларда, банянын баарында ушул газ менен ушундай болуп жылытабыз. Берки газдар мисалы идиштин түбүн көйлөп коюп атпайбы? Бул көйлөбөйт. Мындай иш чыкпайт, даже мындай жалындан эмеси көрүнбөйт. Кара иш болуп карарбайт да. Мына бул газыбыз болгон тиричиликтин баары ушул жалаң газ менен өтөбүз. Мурда электричество менен жакканда 6000-7000 расход болчубуз. Азыр мисалы 1000 сомдон ашпайбыз, ашып кетсе 1200-1300ге барбасак, анткени кир жууган машина дайым иштеп турат экен, ага газ колдоно албайт экенбиз. Душтун эмеси постоянно иштеп калат экен. Ошого гана электричество колдонот экенбиз, анан жарыкчылыкка, телевизорго, холодильникке. Бул башка электричество колдонбойбуз, азыр кичине 1000-1200дүн тегерегинде гана жагабыз. Мурда 6000-7000ге чыгып кетчүбүз айына. Электр энергияны үнөмдөйлүү, электр энергияны колдоп, өтө ашык сарптабай, ашык күйгөн нерсенин баарын өчүрүп, бир нерсени күлчөретип коюп кетип калбай, только ошол электр энергияны үнөмдөйлүү деп баары ушул кыргызстандыктарга, кыргызга айтар элем. Биздин келечегибиз бул энергетикада. Ошол энергетиканы колдоп, электр энергияны үнөмдөп берелик. Часы максимум деп коебузбу биз? Ошол убактарда жогорку кубаттуулуктагы приборлорду сайбай, энергетиканы өндүрүш үчүн ар бир адамдын ою ошого кичине мындай патриоттук сезим болуш керек. Анан да өкмөт жасайт деп эле өкмөттү күтүп отуруп алууга болбойт. Жок дегенде ошол башка бир нерсени жасай берсек дагы ошол энергияны, электр энергияны экономдоп, ошону үнөмдөп, ашык сарптабасак эле ошол кошкон салымыбыз ошол деп эсептейм мен.